Mehримдүү урайымдуу Аллахтын аты менен баштап, жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу аталар, агалар, бүгүн дагы мечитибизге куттуу кадамдар таштап кош келдиңиздер. Жараткан Аллах Таала басып келген кадамдарыңыздарга эселеп соопторун берип, өзү сүйгөн инсандардын катарына кошсун. Басып келген кадамдардын урматына күнөөлөрдү кечирип, күнөөсүз пенделердин бейиштен даражасын көтөргөн болсун. Урматтуу жамаат, бүгүн дагы биз сиздер менен сүйлөшө турган сабагыбыз бул. Кудайым буйрса, мына өткөн жумада, өткөн сабакта пайгамбарыбыздын улуу сахабаларынан болгон, ислам тарыхында опортодой болгон Азирети Умардын өмүр баянын бир аз киришкенбиз. Бүгүн мына ошол Азирети Умардын биз мусулмандарга айткан кээ бир осуяттарына токтолобуз. Бүгүн Азирети Умардын бизге айткан осуят кеп кеңештерине токтолуп, кийинки жумадан баштап Азирети Умардын падыша учурундагы такыбалыгы же эл башкаруудагы методикасы жөнүндө сөз кылабыз. Кудайым буйрса, Азирети Умардын өмүр баяны бизге 4-5 сабак болот окшойт. Бүгүн Азирети Умардын бизге айткан кеп кеңеш, насааттары жөнүндө сөз кылабыз. Азирети Умар ушинтип адамдар арасында болуп турса, падыша жетекчи, эл арасынан бирөөсү «Иттакила я амирал муъминин». Эй, имандуулардын падышасы, Кудайдан корк дейт. Такыбалык менен эл башкаргын дейт. Арасынан бирөөсү сени падышаны Амирул Муъминин Умарул Фарук ак-караны ажыраткан, абаларанды бөлгөн, жалган менен чындыкты бөлүп көзгө сайып көрсөтүп койгон Кудайдан корккон кишиге Кудайдан коркпой атасыңбы дейт. Умардан башка Кудайдан корко турган ким бар экен дейт. Эң Кудайдан коркконубуз Умар болсо дейт. Кантип ушуга сөзүң бар деп жакасынан алат. Азирети Умар кое бергин дейт. Бошот, айта берсин дейт. لا خير فيكم إذا لم تقولها ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم. Силердин араңарда жакшыңар жок, эгер кээ бир нерсени критиковать этип айтпасаңар. Силер шындабаган болсоңор, анда силердин араңарда түзүгүңөр жок. ولا خير فينا إذا لم نقبلها. Биздин арабызда, жетекчилердин арасында түзүгү жок, ошол дегер туура кабыл албаса дейт. Азирети Умардын сөзү. Жамандыктан кайтарбасаңар, силердин араңарда түзүгүңөр жок. Мына ошол кээ бир айтылган сынды кабыл албаса, анда биздени ийгилик жок деп. Азирети Умар биринчилерден болуп указ чыгарган халифа базарда соода кылганда, мына ошол соода илимин билгендер соода кылсын деп приказ чыгарган киши. Базарда эң биринчи соода башталган учурда мына ошол соодадагы ар кимдин чыгып билген билбегендин, түшүнгөн түшүнбөгөндүн өзү адис эмес нерсеге аралашуудан тыйган эң биринчи указды Азирети Умар чыгарган. لا يبيعن بسوقكم إنسان إلا إنسان يعقل البيع. Силердин базарыңарда акыл эси жок, соода илимин билбеген бирөө түшүп алып соода кылбасын дейт. Бул бүгүнкү күндө бизде бардык соода болсуна строителдер бар, башкалар бар, жол кургандар бар, унаа оңдогондор бар. Ким кайсы иштин адиси болбосун, билбеген болсо ошол ишке кирбесин дейт. Азирети Умардын эң биринчи чыгарган указы ушул экен. Мин насайхи Умар ибн Хаттаб. Азирети Умардын биз мусулмандарга айткан бир канча осуяттары. Ва алейка бис-сидқи ва ин каталака. Чындыкты айтуудан тайманбагын. Ва ин каталака, эгер башын кетсе дагы дейт. Эгер сени өлтүрүшсө дагы акыйкатты бурмалабагын дейт. Чындыкты айтууда эч качан тайманбагын дейт. Чындык, акыйкат бойдон тура берет. Аны астына келип алып, бул жака бурам, нар жака бурам деген бул болбогон сөз. Мына ошол адамдардын ою, пикири акыйкатты ээрчийт, бирок акыйкат адамдардын пикирин, оюн ээрчибейт. Хафиз алал муслимин. Дагы бир осуяты мусулмандарга сынып бол, мусулмандарды куткар, мусулмандарга аяр мамиле жасагын. La ta'kulu illa zakiyyan. Эгер бир нерсе жей турган болсоңор, жандык жегенде Аллахтын аты менен адалдалып союлунган жандыкты гана жегиле. Iyyakum bil ghadar. Эй имандуулар, саткындыктан сактангыла. Бири-бириңерди душманга, башкага салып бергенден этияттангыла дейт. La jadida liman la qadima lahu.
eskisi bolбогон, тарыхы болбогондордун келечеги болбойт дейт. Hazreti Umar'dın sözü. Ve aleykum ve zikrullah fe inne fihi şifa. Ey imandılar, Allah'ını zikir kılıuda beken bolgula. Allah'ını köp estegile. Çındığında Kuday diye söyledi şifa var. Ve iyyakum zikrun nas, adamları zikir kılıudan, yaşmaktı taşmaktı süyleden alış bolgula. Fe inne fihi da, Kerimin avuşal adamlarda zikir kılıp, adamlarda gıybat kılıp söyleyende oğru var deydi. Al oğru, imanınızı talqalay turgan oğru. Kun li ra'iyyatika kama tuhib en yekuna leka amiruk. Özün başkargan, her kiminize her jerde jetekçisizler. Sen jetekçi olgan jerinde, sağa jetekçilerin kanday mamile kılışın kağlasan, kol astındalarga oşonday mamile kıl deydi. Bugün şefsin. Sen en kattarak şef sana kanday sılık boluşun kağlasan, kol astındalarga oşonday sılık bol, jumşak bol deydi. Barın ali, bugün benim kolumdan keletip, oruyu böyle örbegin deydi. وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى سِيَامِ اَحَدٍ. Bir insanın tutkan orozosuna karab bağ vermeyle, وَلَا صَلَاتِهِ, namazına karab da bağ vermeyle, iyi bir namaz okuyduğun, bağımlanın namaz kanda üşeniptin deydi. Çoğuluk şaneken de üşeniptin deydi. Ötkende canamın o kebir kooperatifler boyunca, kebir ustazlar, bola öğretikende aytkanı, alarga bola öğretirgen variantı sunuştagandığı için. Damla biz moğonda şartmayan üylerde alıp vereriz dep ağa şariatка dal kele turgan erejeni körsetdi dagı. Аны reklama kılıp süйлетip alıp, anan bu yakta karapayım önün barın şorulottu. Negizi kooperatifin sisteması başkası bolboyt ekendigin aytkandardı hiç kim ukkan jok. Biroq oşo эле учурда dagı bir urmаттуу жамаат сиздерге мен эскертүү катары айтарым. Dünya jaralgandan beri namaz oku dep atabız, ayalına жоолук saldır dep atышат, aldaba dep atat, uğruluk kılba dep atat, meçitke katta dep atat, jalgan süylöbө dep atat. Molda aytты dep şu namazkan boп ketken hiç kim jok. Molda aytты dep aldaba koygan hiç kim jok. Molda aytты dep barıp жоолук ayалы менен kızına жоолук saldırgan hiç kim jok. Damını aytkan üçün aldım, mana men onun dolarımды kim taap berет dep kooperatiften şu oğuzundan çelik jetip barı uy alıptır. Uşunday moldаны aytkan жакшы kılgandaram bar eken. Damını aytmaganda men albay kelem. Oşol aytkandığı üçün bugün 10 dolarga kuyup kaldım, emi töle bersin deydi. Tigi şeyhan dagı жоолугуна işenip aldım men deydi. Tigini başkargan eje жоолукчан eken başka eken deydi. Hazreti Umar aytat, وَلَا تَنْظُرُوا اِلَى سِيَامِهِ, tutkan orozasına kalaba, وَلَا اِلَى صَلَاتِهِ, okugan namazına kalaba. Bırak karaytılan bosanır, unzuru ila sıdkı hadisi iza hadasa. Söylegen sözüne kara, eğer söylep atkanda çındıkta aytkan bolsa işen. Söylegen sözüne kara, söylep atkanda çındık bolgan bolsa oşonda işengile. Ve amanati iza u'timina, eğer amanat berilinse, amanatka kıyanat kılbayını oşonusuna kara kıla. Namazı bari okup koyarız, orozonu bari tutup koyarız. Bırak koluna amanat bergende, bu bana amanat, orduna men uy salıp berem degem, una alıp berem degem. Dep turup amanatка kıyanat kılbasan atkarıp atab, atkargan jok bu. Men emes, Hazreti Umar'dın sözü. Ve varahi iza ashfa, takvaçılığına karagıla, eğer dünyaga ağılıp keliyotgan uçurda aramdan saktan alabı, saktan albayı deydi. Mına uşul uçurdagı takvalığına karagıla deydi. Oşol adamды takva deseňer bolat eken, oşol adamды amanatkö deseňer bolat, oşol adamды çınçıl deseňer bolat deydi. Biroq namaz okugandy, oroza tutgandy çınçıl dep egile deydi. Bu men sözüm emes, Hazreti Umar'dın sözü eken. Kede mümkünçülük bolup kalgan üçin em mындай şans kayra kelbeyden turup aramды urday bergenler, jey bergenler var. Takvalık mına oşondoy da bilinet. Takvalık mına oşondoy учурда egzamenden ötület. Wa wallahi iza ashfa, mana oşol dünyaga agılıp keliyotgan учурda aramdan saktanabı, saktanbaybı oşonusuna köngül burgula deydi. Ihtarisu minen nas bisu'uz zan, adamlarga jaman күнөн kılıudan etiyattan kıla, tıyıl kıla. Da amra ahika ala ahsanihi, bir tuğanındın işin en jakşı dengelde bütkörgün. Birinci oçurdu özüm emes, dostuma olsun, agama olsun, inime olsun dep turup, özgönün işin özümdüküden üstün koy, birinci koy. Kul iza alimta
Vasmut iza jahil. Bilgeningdi aytkın, bilbegeningе унчукпагын дейт. Кайсы нерсени билсең, анык болсо айткын, анык болбогон нерсени сүйлөп, жалганчылардын катарына кошулбагын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уккандын баарын эле айта берген адамды жалганчы дегенге ошол жетиштүү дейт. Ама эми айтышты да билбесем деп туруп, уккандын баарын айта бергенди жалганчы десең болот дейт. Ашкан нас мен яшка бихин нас. Адамдардын эң бактысызы адамдарды бактысыз кылган дейт. Эң бактысыз адам адамдарды бактысыз кылган, адамдарды күйдүргөн адам, оттой түшүргөн адам. Эң бактысыз адам. Hazreti Umar'ın sözü. El-hakku el-kadim la yubtiluhu şey'un. Hakikat bu eskiden var nerse ezelteden. Bunu hiçbir nerse özgörtüp yok kılalmaydı. Hakikat ilgerteden hakikat bolup ornalan. Anı bugün canı oylap tapkan sistemin başkanı bilen yok kılam debegen al hakikat boyunca kıyametga çeyin kala öğret deydi Hazreti Umar'ın sözü. La yurham men la yarham. Irayım kılbagan, ırayım körbeyt deydi Hazreti Umar. Bu, mına oşol bugün bizdeki bala tarbiyasında, özümüzün atalarga olgan meylimimizde özgöçö örnök sabak. İbrahim Peygamber keremetli Kur'an'da İbrahim Peygamber'in atası Müslüman emes bolot. Bolgonda dagı mına oşol butlarga, aykellerge sıyıngan müşrik bolot. İbrahim Peygamber oşol atasına kayrılıp ya abati la ta'budu şeytan inna şeytane kana lirrahmani asiya. O atake şeytanga sıyınbagın, şeytanga moyun sunbagın. Fe inna şeytan, çındığında şeytan jaratkan Allah Teala'ga toңmoyunduk kılgan, başı bey koygan deydi. İbrahim Peygamber atasına kayrılıp o atake, atacanım deydi. Arap dilinde abi degen söz atam, abati olsa atacanım, atekevayım deyip erkeletken degisi. İbrahim Peygamber atası kafir bolup şeytanga sıyınsa dağı atacanım, atekevayım deydi. Bugün kebek gün namaz okul kebireler, taksı bizim üydegüler dağıyla cahiliyatta deydi. Bizim üydegüler bari cahil, bitteleşim men deydi beşik aratırgan. Kança ayttim bolmay koydu deydi. Uşunday adamlar var, arzanıp kelet. Taksı dua kıp koyam, şu senede bittele manga Kuday hidayet bergen, şu kagan bağırdığı bayakınday deyipçi. İbrahim Peygamber Halilullah, Allah'ın süygeni uşul kişi aytat. Atası müşrik bolsa dağı sılıktık menen. Abati la ta'budu şeytan. Atacanım, şeytanga sıyınbağız. İnna şeytane kana lirrahmani asiya. Şındığında şeytan meylimli olgan Allah Teala toңmoyunduk kılgan deydi. Aradan yıllar ötüp İbrahim Peygamber özünüzler bilesizler. Uğuldu bolgandan keyin 80'den aşıp balalı bolgandan keyin Allah Teala keremetli Kur'an'da İbrahim Peygamber'in tüşüne balağındı muğuzdağın deyip buyruk bergen uçurda İbrahim Peygamber balasına kayrılıp ya bunay inni ara fil manami enne azbahuka. O balacanım men seni tüşümde körüpmün. Kudaydın buyruğu menen muğuzda dedi deydi. Fanzur mazatara kanday deysin. Senin oyun kanday. Muğuzdağanla seni menen keneşeyin dedim deydi. Dese balası bugün bizim baldarda olganda cindi olma deydiler. Ce başka deydiler. Ce olmasam internetten başkadan körüp atabız. Atası muğuzdap salıptır, bölüp salıptır. Al musurdan bir putu, bul musurdan bir putu çıktı deyip tünümenen жаңылыктарды okut ataslar. İbrahim Peygamber o balam Kudaydın buyruğu menen seni muğuzdağanla prikaz geldi dese balası ya abati if'al ma tu'mar satacidun inşallah minas sabirin. Atakevayım, atacanım Kudaydın buyruğum atkargın satacidun inşallah minas sabirin. Meni Kudayın buyursa sabırdıların katarından tavasın deydi. İbrahim Peygamber mına oşonda bir kança jıl murda atası kafir bolsa da atakevay şeytanga sıyınba degen sözün balasına buğu atat. Atakevay Kudaydın buyruğunu atkaraver kağlasan muğuzday vermenin de. Muğuzday mün dese dağı dayar bolgon tarbiya bu. Ne degen tarbiya? Bu din tarbiyası, iman tarbiyası, Kur'an tarbiyası, Rabbani tarbiya. Bugün kede barımızda ne var bala? Kebir nesem sekretimiz taksırlar. Barımızda okşaşpız. Berbe kamen birege zona kırıp olayınsan iyi oynayotkan balağınız. Şu birege süyle şu algıçan top olan kıladı.
Mana biz tarbiyaлаган. Kur'an tarbiyaлаган, iman tarbiyaлаган балдар муыздаймын десе, иф'ал ма ту'мар, сатажидун иншаллах минас сабирин. Кудайдын буйругун аткаргын. Кудайым буйруса мени сабырдуулардан табасың. О атаке дейт экен. Бирок бүгүн биз тарбиялаган, сенин менин аялым тарбиялаган балдар 5 мүнөткө телефон сурай албай калдык. Досторум мен жөнөгөн жерине барба деп койгон болсом, бүгүн асымы өлгөн, уна мен алария өлгөндүн бардыгы семьяда атасына, апасына ачууланып чыгып барып этаждан таштап аткандардын бардыгы ошондой. Мунун бардыгы тилекке каршы жашыруун эмес, мен асмандан алып аткан маалыматтар эмес, баарыңар супер KG'ден башкадан окуп атасыңар. Ошол биздин тарбиянын нөмөсү. Ал эми кереметтүү Кур'андын тарбиясы атакебай, эгер Кудайдын буйругу болсо мууздагын деп ошого да даяр болот экен. Бүгүн эми кээде ыймандан башкадан чочулагандар мына ушул нерселерден үлгү алса ажайып эмес. Ла юрхам ман ла ярхам. Ырайым кылбаган, ырайым көрбөйт дейт Hazreti Umar. Al-mu'minu man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu. Чыныгы ыймандуу, чыныгы момун жакшылыгы, адамдардын жакшылыгына кубанып, адамдардын жамандыгына кайгырган дейт. Мусулман ким десе, адамдар ийгиликке жеткен болсо кубанат экес, ошондо мусулмандыгыңыз билинет экен. Адамдарга бале жетсе кайгырат экес, ушул мусулман дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде ал-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi. Мусулман деген тилинен, колунан бирөө зыян чекпесе, мына ошол мусулман дейт. Демек, мусулман деген пайгамбарыбыз намаз окуган, Кудайдан корккон, башка деген жок. Мусулман деген колу менен, тили менен дагы бирөөгө зыян бербейт дейт. Бүгүн тилекке каршы, кайсы кылмыш болбосун, башка болбосун, бардыгында мына ушул биздикилер чыгып атканы өкүндүрөт. Келиңиздер динибизге кайталы, тереңирээк үйрөнөлү, чыныгы Кудай сүйгөн инсандардан үлгү алып, Кудай сүйгөн инсандар менен чогуу болгонду Аллах Таала насип кылсын. Тилекке каршы мына акыркы күндөрдөгү жаңылыктар дагы, баласын урганы болсун, башкасы болсун, бирөөнү өлтүрүп кеткени, союп кеткени, же сакалчан болуп чыгат, же жоолукчан болуп чыгат. Мына ушунун бардыгы динибизди билбей атканыбыз. Чыныгы мусулман ман салимал муслимуна мин лисани ва яди. Колунан, тилинен бирөө жапа чеккениш керек эди. Ла юрхам ман ла ярхам. Ырайым бербеген ырайым көрбөйт дейт. Бүгүн коомчулукка, башкаларга ыза берген баары түгөп, эми өзүбүздүн атабызга, өзүбүздүн каныбыздан пайда болгон балдарга ыза бермейге өтүппүз. Жеткен чегине жетиппиз, урматтуу жамаат. Келгиле динибизге кайталы, ыйманга кайталы, Кудайга кайталы. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда фафирру илаллах. Кудайга карап чуркагыла. Инни лакум минху назирун мубин. Чындыгында мен силерге Кудайдын атынан ачык айкын эскертүүчүмүн дейт. Айнуни ала нафси бил амри бил ма'руф. Hazreti Umar'дын сөзү. Жакшылык кылган сөздөрүмдү аткарбай атсам, айткан сөздөрүмдү кылбай атсам, же жакшылыкка буйрбай атсам, менин нафсиме жардам бергиле дейт. Мен кээде силерге айткан сөзүмдү өзүм аткара албагандыгым үчүн мага жардам бергиле, мага такыбалыкта көмөктөшкүлө дейт. Ал Hazreti Umar'дын такыбалыгы башкача өткөн жумада дагы айттык, келерки жумада дагы айтабыз. Ошол киши айтат. Бүгүн жанагы айттым, бизде 2 күн намаз окуп алып, семьяда менен башканын баары жахил дейт. Дагы эле ушу караңгылыкта дейт. Hazreti Umar тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн. Бир жол эмес, бир канча жолу сүйүнчүлөнгөн. Бир канча хадисте пайгамбарыбыз Hazreti Umar'дын бейиштик экендигин далилдеген. Бейиштик экендигин кабар берген. Амир ибн ал-Ас деген сахаба айтат, пайгамбар менен бир күннө мәжлис фи хайтин мин хайтан ал-Мадина, Мадинанын бир участок огородторунан, бактарынан болгон бир бакта отурат элек дейт, эшик такылдап калды дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барып эшикти ачтагы, ким келсе дагы бейиштик экенинен кабар берди дейт. Сүйүнүп бардым дейт. Ким экен бул бейиштик деп? Эшикти ачсам Hazreti Абу Бакыр экен дейт. Кош келдиң Абу Бакыр, сен бейиштик экенсиң дедим дейт. Ал Кудайга мактап айтып сүйүнүп кирди дейт. Бир аздан кийин эшик кайрадан такылдады дейт. Пайгамбарыбыз буга дагы барып эшикти ачып киргенге уруксат бер дагы, муну дагы бейиштик деп сүйүнчүлөгүн деди. Кайрадан барып муну дагы бейиштик десем, экинчисине барсам бул Hazreti Умар экен дейт. Үчүнчүсү дагы такылдады, ал Hazreti Усман экен дейт. Мына ушинтип ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Умардын бейиштик экендигин сүйүнчүлөгөн.
Hazreti Umar bir gana bul ele жерде эмес, мындан башка дагы бир канча жерде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, түшүмдө дейт, мага бейиштен bir касыр көрсөтүлдү дейт, bir хан сарай көрсөтүлдү дейт. Хан сарайды карасаң, аябай кооз экен дейт. Бул хан сарай кимге таандык? О Жебреил деп Жебреилден сурасам, сенин үммөтүң, сенин сахабаң Hazreti Umarга таандык dedi дейт. Hazreti Umar'dı kılıyorsa anda men karavayım деп жүзүмдү бүрүп кеттим дейт. Анткени аял кыз-кыздары чыгып калса, Умардын кызганчактыгынан корктум дейт. Пайгамбар түшүндө Умардын кызганчактыгынан коркуп, Умар кызганчак эле деп, Умардын касыры болсо, Умардын үйү болсо карабайм деп түшүндө карабай койдум дейт. Бул хадисти угуп турган Hazreti Умар, "Я Расулаллах, Аллахтын пайгамбары, сизден кызганамбы?" дейт. Hazreti Umar ушунчалык кызганат экен. Бул киши мына ошол Аллах Таала тарабынан аябай бир каттуулук берилип, бул пайгамбарыбыз айтат, динсиз учурунда катуу болгон адамдар исламга, динге келгенден кийин дагы катуу болот дейт. Hazreti Umar өзүнүн кулдарын аябай катуу азаптайт эле. Өзүнүн мусулман болгон, өзү мусулман боло элек, өзүнүн мусулман болгон күн аялын азаптап, уруп, анан кечирим сурайт эле. Кечирип кой. Сени ура албай калдым. Сени ура албай калгандыгым үчүн мени кечир, чарчап калдым. Азыр кичине эс алсам кайрадан баштайын депчи. Ушунчалык мыкаачы, аябай катуу, ушундай бир ташбоор адам эле. Бирок мына ошол катуулук кийин исламга дагы иш берди. Ошону менен динди дагы кубаттандырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып, "О Аллахым, ушул эки Умардын бири менен ислам динин кубатта" деди. Ошондой жаман, мазлум, залым, мыкаачы адамга пайгамбар дуа кылды. Ушул эки мыкаачынын бири мусулман болуп калса дин өркүндөйт деди пайгамбарыбыз. Абу Жахил менен Умарга дуа кылат, Аллах Таала Умарга насип этип, Умар иманга келет, мусулман болот. Мына ошол Hazreti Umar, мусулман болгондон кийин дагы бул киши мына ошол мусулманчылыгында аябай катуу, сүрдүү болгон. Эсиңиздерде болсо бир канча жума мурда айттым элем, дагы бир айтам. Hazreti Umar жолдо баратса, боюнда бар бир аял, чочун аял көчөгө чыгып калып, Умарды көрүп коркуп кетип, боюндагысы түшүп калат. Ушунчалык сүрдүү болгон. Hazreti Umar мешитке келип туруп, жума элге кайрылып, мен азыр жолдо келсем, бир аял менден чочуп боюнан түшүп калды дейт. Мен адам өлтүрүп койдумбу же өлтүргөн жокмунбу дейт. Ким жооп берет дейт. Кээ бир инсандар жакшы көрүнүш үчүн, башка үчүн атайраганың жок, башка кылганың жок, өзү өлтүрө, өзү чочуп, сен аны урбасаң, сокпосоң, куубасаң, чочутпасаң дейт. Жөн эле Умарды көрүп эле сүрдөп ушундай болгон. Бу Hazreti Ali айтат, "Я амирул муъминин, адамдын кулу баасы канча болсо, тең жарымын төлөп кой" дейт. Жарык дүйнөгө келе элек, жарым жашоосу бар бир адамды өлтүрдүм дейт. Ошол боордо бир адамдын баасы канча сом болсо, ошонун тең жарымын төлөп берген Hazreti Umar. Айтайын дегеним, ушунчалык сүрдүү болгон. Бул баскан көчөдөн элесени шайтан баскан эмес. Ушунчалык намустуу, уяттуу, катуу болгон. Хижаб аятı, жоолук ороону аятı Мадинага келгенде түшкөн. Бирок Hazreti Umar Аллах Таала керемети Кур'анда аялдарыңар жоолук салынсын дегенге чейин, "Я Расулаллах, аялдарыңызга айтың жоолук салынсын" дейт эле. Кимге критерий айтат, түшүнүп Бейиш тозок, дүйнө акырет ошол кишинин урматына жаралынган. Пайгамбарга, "Я Расулаллах, аялдарыңызга айтың жоолук салынып алсын" дейт. Жоолук али фарз боло элек. Сиздин үйүңүзгө ар кандай адамдар келет, бир аз чач башын, мойнларын жаап алсын дейт. Hazreti Umar айткандан кийин аят түшөт. Пайгамбар, аялдарың жоолук салынсын деп. Пайгамбарыбыздын аялдары дагы бүгүн кээде бизде конфликт башка чыгып атпайбы? Семейни. Кызганычтан пайгамбардын семьясына да конфликт чыкты. Ошол конфликт кылгандардын бирөөсү Hazreti Umardын кызы Хафса өзү эле. Бүгүн кээде жанагы дини өткөн кээ бирөөлөр Айшени өзүм кызганган, Хафсени өзүм кызганган, кызганыч бар нерсе деп кээ бирөөлөр үйлөнүп алса, башка кылса кызганычтай семьяны бузуп аткан инсандар ойлонгула. Алар кызганган, бирок талагын сураган эмес. Алар кызганган какой-то бир чекке чейин. Андан ары өтүп интернетке чыгарып, сотко берип, башка кылып каматып көчөдө калган эмес.
талағын сұраганга жеткен емес. Кээде айтканда жарым эле айтат да, Айшене адам кызганган экен дейт. Хавсене адам туура кызганган. Аял заты кызганат, бирок чектен ашкан эмес. Алланын буйругуна жеткен жерде токтогон алар, тормузду баскан. Бүгүн биздикилер баканса да ушул ажырашып тынат, көчөдө калып тынат, үйсүз калып тынат. 4 бала менен 5 бала менен. Анан күйүтүнө чыдабай, моти өзүнүн канынан пайда болгон баланы урат. Бардык ушул да себеби. Кээде мен бир нерсе айтканда бул дамына ойлоп таап атат, деге эле ушундай болуп атабыз да. Себеби ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям семьясында конфликт чыкты эле. Hazreti Umar келди дагы, Хавсенебизди башка аялдар чакырып туруп, пайгамбардын аялдары деди. Адетти сактагыла, тартипти сактагыла деди. Эгер монтип тополон кое берсеңер, Аллах Таала пайгамбарга силерден жакшыраак аял берип койгонго кадыр, кудуреттүү деди. Аллах Таала кереметти Куранда аят түшүрдү. Аллаху акбар. Пайгамбардын аялдары. Пайгамбарга адетсиздик кылбагыла. Аллах силерден жакшыраак аялды пайгамбарга берип койду деп Куранда аят түштү. Бул Hazreti Umar кээ бир нерселерди айтканда, Hazreti Umar'ın сөзүнө кийин Аллах Таала тастыктап, Умар туура айтат деп Куранда аят түшүрүп коет эле. Ошондой киши. Ушундай кишинин жолун жолдогон инсандар отурасыздар. Ушуну менен бейиште бирге болом дегендер отурасыздар. Ушул кишилерден үлгү алалы. Асхаби кан-нужум би аййихима иктадайтум ихтадайтум. Сахабаларым менин жылдыз сыяктуу. Кимисин ээрчисеңер дагы бейишке алып барат, бейиштик кылат дейт. Hazreti Umar'ın doğrunda gubernatörlerin birisi kaç yazat. Ya Amirul Mu'minin elдің бардығы паранчаны уыры деп атат. Ошону уыр экендиги мойнуна коюп каматайын десем, мойнуна албай атат дейт. Сизден рухсат сураганым, бир аз кыйнап койсом, 5-6 күн камап койсом, балдар айтып дүбүнкалатып койсом, мойнуна алат дейт. Бир аз азаптатып, ушунун уыр экенин мен да билем керек болсо дейт. Мойнуна коюп коюн, сал коркутуп дейт. Hazreti Umar, менин губернаторум кол астымдагы. Сен менден бир адамдын денесин көгөртүүгө уруксат сурап атасың дейт. Канын агызууга уруксат сурап атасың дейт. Эгер уурулук кылган болсо далил дегин дейт. Далилиң жокпу? Касам ичиргин дейт. Аллахын аты менен касам ичемин урдаган жокмун десе кутулуп кетет шариатта. Түшүндүңүздарбы? Бирок тилекке каршы бүгүн бул эрежелер иштебейт. Ne için? Жалган айтып коюш оңой эле. Бирок Hazreti Umar айтат, жалгандан касам ичсе дагы кой бергин дейт. Кыяматка барып бирөөдү көгөртүп, ошонун разборкасы менен Кудайдын астына баргандан көрө, жалган сүйлөсө да кой бергендигим үчүн кутулуп кетишим оңойраак дейт. Оңойраак дейт. Сен мага бирөөдүн денесин көгөрткөнгө, кызатканга уруксат сурабагын дейт. Калган губернаторлорго да указ чыгарат. Эгер кол астыңарда бирөө кылмыш башка кыла турган болсо, dalil tapkıla, dalil yok olsa özünü kasam içirgile, жалгандан kasam içse dağı koyu vergile, erkindike çağır vergile deydi. Antkeni kıyamatta biriödü urup barıp Kudayın asla cevap bergenden göre жалган sözüne işerip koyu vergen jakşı deydi. Oşonda jеңилирээк kutulabız, kıyamatta her birine cevaplı bulabız deydi. Mekke, Medina, Arap ülkeleri ayağa ısık, Күндүздүн күнү көчөдө адам жок. Саратанда өзгөчө, жай айларында көчөдөн адам табуу мүмкүн эмес. Hazreti Umar падыша кезинде, мына ошо сахабалардын бирөөсү жолдо турса, узактан бир караан көрүнөт. Бул же күндүздүн күнү бир караандын көрүнгөнү, бул таң калыштуу, бир зарыл иши бар, уурулук кылам деген, башка кылам деген бир бирөөлөр гана жүрөт бул учурда. Анткени элдин баары күндүздүн күнү ысык болгондон эс алат. Жақындап барсам дейт, Amirul Mu'minin падыша президент Умар екен дейт. Amirul Mu'minin жүр менин үйүмө, менин чатырыма кирип, бир аз көлөкөдө эс алың, ысыкта эмне кылып жүрөсүңөр дейт. Байтул малдан, мамлекеттин бюджетинен бир төө жоголду, зекеттен, садакадан келген. Ошону издеп жүрөм дейт. Amirul Mu'minin, сиз эс алып туруңар эле, мен таап келем дедим дейт. Кыяматта Аллах Таала ал төөнүн эсебин сенден сурабайт, менден сурайт деди дейт. Sen kiriп аңа берген. Эртең кыяматта мен суралам дейт. Sen кирип эс ала бергин дейт. Бүгүн менин ордума жоопкерчиликти алган адам кыяматта да каласыңбы дейт, Кудайдын астына барганда дейт. Hazreti Umar ар бир ишти өзү мен милдеттүүмүн дейт экен.
Ошол эле учурда Hazreti Umar айтат, мен силердин араңардан эң жакшыңар эмесмин дейт. Силердин араңардан эң жакшыңар эмесмин, бирок эң Кудай Таала тарабынан оор сурала турган жүгү ооруңар менмин дейт. Анткени падыша да элдин бардыгын жоопкерчилигиме дейт. Жакшыңар эмесмин дейт, бирок эң жүгү оор жоопкерчилиги ооруңар менмин дейт. ولا تهاون بالحلف الكاذب فيهلكك الله. Жалгандан касам ичип койгонду жеңил санабагын. Анын кесепетинен Аллах Таала сени жок кылат дейт. ولا تطلبن حاجة إلى من لا يحب نجاحك لك. Senin ийгилигиңди көрө албаган, жактырбаган адамдан кээ бир муктаждыгыңды сурабагын дейт. Жардам берип кой, поддержка кылып кой дебе. Ал сен өнүгүп өсүп кетишиңди жактырбайт. Senin ийгилигиңе кубанбаган адам астында пас кетип, бир нерсе суранбагын дейт. Ал сага эч качан жардам бербейт дейт. Hazreti Umardын сөзү. ولا تصحب الفجار لتتعلم من فجورهم. Buzukları menen, uğurları menen joldoş bolmogун, алардын ошол бузукулугун, уурулугун үйрөнүш үчүн дейт. Фаланча мен жүрсөм алдаганды үйрөнөм, пустанча мен жүрсөм анткенди үйрөнөм, инткенди үйрөнөм. Канткенде уурдаганды үйрөнөм. Андайларга шерик болбогун, уурулугун үйрөнүш үчүн дейт. واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله. Amanetkөй чынчыл досуңдан башкасынан сактангын. Бирок кимиси аманеткөй десе, Кудайдан корккону гана дейт. Кудайдан коркпогондордон алыс болгон дейт. Hazreti Umar уулу Абдуллага айтат: "Инни усика би таквалла." Эй балам Абдулла, мен сага Кудайдан коркуу, таквалыкка үндеймин дейт. Таквалыкты сага осият беремин дейт. Fa innahu man ittaqallahu waqa. Анткени ким Кудайдан коркса, Кудай аны эртең кыяматта тозоктон сактайт. ومن توكل عليه كفى. Kim Kudayga tavakkal kılsa Allah'a жетиштүү. ومن أقرضه جزاء. Kim Kudaydı karız kılsa Kuday erteң kıyamatta soğun beret. Kudaydı karız kılı degeni bugün soğuk işlermeyen ha. ومن شكره زاده. Kim şükür kılsa Allah Teala köyetip beret. وَلْتَكُمْ تَقْوَى نُصْبَ عَيْنَيْنِ. Takvalık senin koygun maksatın olsun. وَعِمَادُ عَمَلِكَ. Kılgan işinin negizli türkühü olsun. وَجَلَاءُ قَلْبِكَ. Yüreğinin tazalığı takvalık menen olsun. فَاِنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ. Niyeti joktun amalı jok. وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حُسْبَةَ لَهُ. Niyetsiz kılgan işke Jaratan Allah Teala tarafından hiç kanday bir soğuk jok deydi. Hazreti Umar bugün de bizim keyif tuğanlar var. Terki dünya kılış gerek, dinge beriliş gerek, namazga beken boluş gerek, şonda Kuday bereke verek, birinci oçurutkan meçit, Allah'ın iyi başka деген. Tuğra birinci oçurutkan meçit, Allah'ın iyi, bir oşölle uçurda, ırıskı dahi ikinci oçurutta kalıp ketmeş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar, ahiret üçün, o dünya üçün hazır öyle turganday hareket kıl. Bak bu dünya üçün ömür boyu ölbey turganday hareket kıl deydi. Hazreti Umar aytar, la yakut ahadukum an talabir rızk ve yakul. Selerden bir ömür meşte kelime oturup alıp, mintu aytmasın deydi. Meşitin törme birinci katarga kelime alıp, Allah'ıma rızıkni, Allah'ım rızkı yerde oturuvermesin deydi. Çındığında biz bildik deydi, asmandan kar, mendür, camgır gana cahit eken deydi. Asman altın, kümüş cadıralek deydi. Allah'ım rızkı ver, almapış, oğuzuna tuş, yok şariatımızda. İşteysin, anan keyin işteysin. Demek ibadatımızda kalmasın, kesinimizde kalmasın. Jaratan Allah Teala uğuçu, uqqan mına uşul Hazreti Umar'dan uqqan nasihat, osiyatlarga amal kılıuçulardan kısın.